Барыңарга ысык салам, ойгонуунун окуучулары. Бизде жаңы жаңылык бар. Буюрса биз кийинки келе жаткан жумаларда силердин тапшырма аткаруу механизмиңерди түп тамыры менен жаңылталык деп чечип жатабыз. Ал кандай түрдө өтөт? Мисалы сиздер буга чейин өзүңүздөрдүн разметкаңарды, CSS стилиңерди бизге текшерүүгө жөнөткөндө комментарийге кандайдыр бир файлдарды жүктөп, сүрөттөрдү жүктөп, бир аз убара болуп келгенсиздер. Эми мындан кийин биз ошол жаңы механизмге өткөндөн кийин андай нерсе болбошу керек. Ал ошол тапшырманы менторлорго жөнөтүү жолу өтө оңой болот деп ишенебиз. Биз ошол нерсени codepen.io сайтынан ушундай чечим эмес, решение таптык. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн кылган проектиңиздерди бир гана ссылка менен эле бөлүшүп, өзүңүздөр биринчиден тапшырмаңарды жеңил аткарып, андан кийин бизге аны менен жеңил түрдө бөлүшө аласыздар. Бул дагы башкача жагынан айтканда биз үчүн дагы өтө жеңил, менторлор үчүн сиздердин тапшырмаңарды текшерип, аларга тезирээк баа берип, баамдап, баалап дегендей. Анда эмесе ушул сайтты колдонуш үчүн эң биринчи дегенде эле бул сайттан каттоодон өтүш керек. Жана ошол кийинки бөлүктө сиздерди кантип ушул сайтка каттоодон өтүү керек экенин көрсөтүп кетебиз. Жана андан кийинки бөлүктө ушул сайттын минималдуу функцияларын көрсөтөбүз, сиздерге керектүү боло турган. Жана силер ошол функцияларды билип алсаңыздар, силер өзүңөрдүн тапшырмаңарды жеңил аткарып, жана жеңил түрдө биз менен бөлүшкөнгө чоң мүмкүнчүлүк пайда болот. Анда эмесе азыр мен силерге codepen.io сайтында кантип каттоо же болбосо регистрацияны өтүүнү көрсөтөмүн. Регистрация эмне үчүн керек? Регистрация бул силер мурун жазып жүргөн ошол жактагы сактаган проектиңиздерди көп убакыт, узак убакытка сактап, жана биз менен бөлүшүш үчүн керек болот. Ошондуктан келгиле codepen сайтына кирип, төмөндөгү адрес менен өзүбүздүн каттообузду баштасак. Биз codepen сайтына кирип келдик. Бул алардын башкы бет баракчасы. Эгер силерде башында кире турган эч кандай аккаунтуңар жок болсо, ушул сайтта ачылган, анда сиздер мына өйдөңкү оң жактагы sign up деген кнопкасын басасыздар. Бул кнопканы басканда силер ошол каттоо үчүн керектелген баракчага келип туш болосуздар. Кийин каттоону улантыш үчүн могул sign up with email деген кнопканы басабыз. Ал жактан өзүбүздүн атыбызды көрсөтсөк болот. Жана choose username деген жерге сиздер мисалы Instagramдагы аккаунтуңарды ачып аткандагыдай эле никнейм же болбосо колдонуучунун ысымын киргизиш керек. Ысымын эмес, мындайча айтканда логин атын киргизишибиз керек. Кийинки шаг катары уже мен айтып өткөндөй эле, эгер ушул ат менен мурун кандайдыр бир адам аккаунт ача турган болгон болсо, анда бул ат бизге мындайча айтканда недоступный болуп калат. Ошон үчүн силер дагы башка атты киргизгенге аракет кылышыңар керек. Мен муну төмөндөгүдөй жазып көрсөм болот. Бул ат боюнча башка колдонуучу жок экен бул сайтта. Ошон үчүн кийинки баскычта мен өзүмдүн email адресимди көрсөтүшүм керек. Көрсөттүк. Эми андан эмесе кийинки баскычта биз бул жерге өзүбүздүн сыр сөзүбүздү же болбосо паролубузду көрсөтүшүбүз зарыл. Мен өзүмө пароль таңдап алдым, жана таңдап алгандан кийин submit кнопкасын басабыз.
Submit кнопкасын басқандан кейін біздің каттообуз ийгиликтүү түрдө өттү. Ал эми азыр болсо мен сиздерге ушул каттоодон өткөндөн кийин CodePen сайтына кантип кирүү керек экендигин жана ал жактагы функцияларды кантип колдонуп, биз менен силер кылган практикалык тапшырмаларды кантип бөлүшүү керек экендигин түшүндүрүп кеткенге аракет кылам. Анда эмесе кеттик. Эгер сайтка силер кире элек болсоңуздар, мурункудан айырмаланып логин кнопкасын басасыздар. Анан өзүңүздөрдүн мурунку регистрацияда указывать көрсөткөн имейл адресиңер жана сыр сөзүңөр же болбосо паролуңар менен киресиздер. Ал жака киргенден кийин сиздер эң башкы бетчеге туш келесиздер, баракчага. Анан бул жакта эң кызыктуу нерсе, сиздер бул жакта атайын башка адамдар менен бөлүшө турган проекттериңиздерди кылсаңыздар болот. Мисалы, бул жакта ойгонуунун IT курстарынан берилген тапшырмалардагы шарттар боюнча өзүңөрдүн кодуңарды, разметкаңарды жазып, сиздер ушул нерсе менен өзүңүздөрдүн менторуңуздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Аны кандай кылса болот? Эң биринчи биз ошол кичинекей проектчени ачышыбыз керек. Ал үчүн сол жакта турган pen деген жазууну басабыз. Аны бассак, бизге моундай түрдөгү окно ачылат. Ал жакта сиздер көрүп тургандай бир кичинекей окно бул HTML үчүн, андан кийин CSS үчүн, андан кийин JavaScript үчүн керектелген окнолор бар. Бирок бизди учурда кызыктыра турган эки бөлүкчө бул CSS менен HTML. Сиздер бул жактан өзүңүздөрдүн разметкаңарды, CSS стилиңерди жазсаңыздар болот. Анан ошонун жыйынтыгы могул астыңкы турган жердеги окнодон жыйынтык катары сиздерге көрсөтүлөт. Келгиле азыр мисал катары ойгонуу сөзүн заголовок кылып H1 тегине киргизип, жана ошону биз кызыл түскө боyoйлук. Мен сиздерге ошону көрсөтүп берейин. H1 тегин жазабыз, жана Tab кнопкасын бассак өзү эле автоматтык түрдө генерация кылып коет. Келгиле анын ичине ойгонуу деген сөздү жазабыз. Бизге ошол силер жазгандан кийин бир нече убакыттан кийин ушул астыдагы окнодо жыйынтык катары ойгонуу сөзү көрүндү. Эми келгиле CSS-тен ошол H1 тегин кызыл түскө боyoйлук. Мисалы сөздү жазып жатып деле Ctrl жана пробел кнопкасын бассаңыздар, сиздерге атайын жардамчы катары көрсөтмөлөр көрүнөт. Анан биз бул жерде келгиле англисче red сөзү менен кызыл түстү белгилейлик. Жана силер байкап өткөндөй, бул жакта биздин өзгөрүүбүз сакталып, биз ойгонуу сөзүн заголовокко киргизип, аны кызыл түскө боёдук. Эми кийинки кадам бул проектти сакташыңыздар керек. Байкасаңыздар, эгер проект сактабай калсаңыздар, сиз аларды жоготуп каласыздар, анан биз менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан сөзсүз бул проектти сактоо зарыл. Аны кандай кылыш керек экен, азыр силерге көрсөтө кетсем. Эң биринчиден проектке мындай мазмундуу ат бериш керек. Мисалы, элестеткиле, бул ошол задание или тапшырма ойгонуунун 7-чи сабагы боюнча, IT курстарынын 7-чи сабагы боюнча берилген тапшырма деп бергиле. Ал үчүн биз бул penге же болбосо проектке жарашыктуу ат беришибиз керек. Ал үчүн мына калемдин белгисин басабыз. Анан ушул курсор пайда болгондон кийин ушул жерге проекттин атын жазабыз. Келгиле ойгонуу 7-чи сабак деп атайлык. Туура эмес жазып алдым. Анан жазып бүткөндөн кийин Enter кнопкасын же болбосо башка жерде эле басып койсоңуздар, ошол бойдон калып калат. Бирок биздин кылган берген атыбыз, бул жакта жазган стилдерибиз, разметкабыз дагы деле сактала элек. Ал үчүн биз бул жердеги Save кнопкасын басышыбыз керек. Save кнопкасын баскандан кийин биздин проект
сакталып калынат. Ошондуктан ар бир өзгөрүүнү киргизгенден кийин сактаганды унутпаңыздар жана проектке ат бергенди унутпаңыздар. Эми сиздер бул жазылган проектти биз менен кантип бөлүшө аласыздар? Анын жолу оп-оңой. Аны кылыш үчүн кыскасы менторлор менен силер кылган тапшырманы бөлүшүш үчүн сиздер ушул эле өйдөдө турган адрестин строкада турган URL-ды копировать кылып, махарага кирип туруп, кандайдыр бир керектүү комментарий жазып туруп, ошол менин жообум деп туруп, ушул ссылканы көрсөтүп туруп эле коммент кылып койсоңуздар, биз кийинчерээк ушул ссылка аркылуу өтүп туруп, могул жерде кандай код жазылган, разметка, стилде жазылгандай жазылып тургандай, биз дагы ошол абалды көрө алабыз. Анан ушул аркылуу сиздердин тапшырмаңыздарды текшергенге өтө жеңил, оңой мүмкүнчүлүк пайда болот. Мунун эң чоң пайдасы эмнеде жатат? Мунун эң чоң пайдасы сиздер биринчиден тапшырмаларды жүктөгөндө, практикалык тапшырманы жүктөгөндө өтө көп башыңыздар оорубайт, ар кандай файлдарды жүктөп, скриншот кылып, силер ушул сайтка кирип туруп эле тапшырманы аткарып туруп, ссылканы менен эле бизге бөлүшүп коесуздар. Биз ошол кийинчерээк текшерип атканда ссылка аркылуу өтүп туруп, силердин HTML-иңерди, CSS-иңерди дароо эле көрүп, жана анын жыйынтыгын дароо астынан көрүп, сиздерге тезирээк баа бергенге чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми келиңиздер дагы башка бетке өтүп, дагы башка бизге керектүү болгон нерселерди карай кетсек, эң башкысы биз проектти сактадык. Эми келгиле башкы бетке чыгалык. Биз башкы бетке чыкканда бул жакта өтө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, бирок биз азыр бизге керектүү болгон гана минималдуу функцияларды карайбыз. Мисалы, сиздер өзүңүздөрдүн проектиңиздерди сактадыңыздар. Анан кийинчерээк силер аны Your Work аттуу вкладкасынан көрө аласыздар, же болбосо ушул оң жактан Your Work дегенди бассаңыздар, анан жанагы силер мурун жазып өткөн пендерди көрө аласыздар. Мисалы, мурунку жазган сабакка өтүш үчүн ошону эле басып коебуз. Бассак, биздин мурунку жазган разметкабыз чыгат. Анан ошол айтып өткөндөй эле, эгер бөлүшө турган болсоңуздар, ссылканы копировать этип полностью, анан комментарийге жүктөп койсоңуздар болот. Ушундай түрдө биз буюрса кийинки жакынкы жумаларда ушул инструментти колдонууга толук өткөрөлүк деп пландап жатабыз сиздерди. Анткени бул биз үчүн текшерүүгө жана силер үчүн тапшырманы аткарууга өтө оңой жолу. Ошондуктан барыңыздар эч кыйынчылыксыз каттоодон өтөсүздөр деп ишенебиз. Эгер кимдер бирөөдө каттоо болбой жаткан болсо, өзүңөрдүн досторуңуздардан жардам сурагыла, же болбосо менторлоруңарга кайрылгыла.